Кутмандуу кечиңиз менен ардактуу көрөрман, сиздер сүйгөн музыка телеканалында жалпы музыканын өзөгүн түзгөн, сахнанын сырын ачкан аткаруучулардын жан дүйнөсүн чагылдырган Музлайф программасы старт алды. Кызматта болсо, мен Айзада Кубанычбек, кыз алдыдагы 1 саат болушунча кызыктуу болот деп сөз берем. Себеп дегенде бүгүнкү менин конокторум өзгөчө жалпыбызга ностальгия сезимдерин тартылаган, өздөрүнүн өзгөчө чыгармалары менен миллиондогон көрөрмандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан легендарлуу кеңеш тобу азыр сахнада даяр турушат, андыктан дароо эле көңүлүңүздү сахнага бурайын. Барсыңбы кеңештин аткарысында алдыда кызыктуу маек күтөт. Ага чейин мыкты музыкалык чыгарма, андан соң бүгүнкү конокторум менен да маектен көрүшөбүз.
И кто тебя провожал? С ним уже месяц встречаемся. Скоро познакомим. Ай, девочка моя. Боюсь, что ничем хорошим это не закончится. Мамочка, он тебе правда хороший. Но если что, я тебя предупреждал. Мамочка. Балам, келдің байланай? Келдім апа. Бізде атаң екеуіңіз қашан келінді қылып сүйінтесің балам? Апаға жалат болбаңыз, бұйырса ертең сүйінесіңер. Ертең келіңіз тап кел, сіз менен таныштырам бұйырса. Шынле? Садаған кетейін. Ошен шыға қалай? Қыз жүректің жарасын, азапқа салды көз қарашын, байланған біздегі сезімді, білбедім бош болып қаларын, бақтылы күндердің барағын, қайрылы өткенді қарадым, қайшылаш өткөргөн жолдорды bir günü izlep tabamın. Sağındın canım, özündü oyla, жүрегі толған, сезімді қозған. Sağındın canım, сүрөтүн қарап, жоғытқым келбей, сақтаған бойда. Canım, есіңде ме? Алғашқы танышқан күндеріміз. Ошондогу сезім, сүрдөгөн көз караштар. Билем, жөнөкөй сөздү айтыш оңой. Бирок ошондогу жоогунду угуп, жаш балача сүйүнгөндөн кучактап, эркелеп жибергенин эсиңдеби? Есімде жаным. Айтчы, махаббаттын деңизинде мени менен бирге болосуңбу? Sağındın canım, özündü oyla, жүрегі толған, сезімді қозған. Sağındın canım, сүрөтүн қарап, жоғытқым келбей, сақтаған бойда. Көріп жатқаныңыз Музлайф программасы. Ал эми бүгүн конокто өзүңүздөр билгендей эле үлгүлүү үй бүлө көптөгөн хит чыгармалардын аткаруучулары легендарлуу Кеңеш тобу. Кош келдиңиздер. Hoş geldik. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Рахмат Сиздерди сиздарга. сагындык, көрөрмандар да сагынса керек. Андыктан бүгүн болушунча чейир жазып кенен сүйлөшөлү. Амандашып алыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим жана ошондой эле биздин көрөрмандар. Амансыздарбы? Баарыңыздарга салам. Сагындырып жөн келбестен жакшы жаңылык менен келген экен конокторубуз. Эптегенде 5-6 май спорт ордосунда Сен барсыңбы аталышында Кеңеш тобунун сонун концерти өтөт. Бул концертке сиздер үчүн камдап койгон белектерибиз дагы бар. Андыктан телефонду колго алып, бирдикти толтуруп, бизге түз байланышка чыкканга даяр болуңуздар. Азыр дароо эле мен тапшырманы берейин. Көрөрмандар чалгычакты. Ардактуу көрөрман, сиз даяр болсоңуз жакшылап тыңдаңыз. Кеңеш тобунун эң алгачкы хит эре кайсы болгон? Варианттары дагы бар. Асыл энем, Нике кайып жана Ханышам. Ушул үч ырдын кайсынысы эң алгачкы хит болгонун билсеңиз, дароо эле түз байланышка чыга бериңиз. А биз сизге 5 жана 6 июнь боло турган чоң концертке чакыруу билетин ыйгарууга даярбыз. Анда баштайлы. Алгач эле кандай жаңылыктар болуп атат? Көп жылдардан бери көрүшпөй калдык. Эми көрүшпөгөнүбүздүн себеби деле бар. Эми биз көбүнчөсү бирок чыгармачылыктан алыстаган жокпуз. Анан болгону бир аз Гүлмира өзүнүн бизнес менен алек болуп калды. Ушул жерден аз көрөрманыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Түз байланыштасыз? Алло, десек эмнегедир угарып көрөрман алыстап кетти окшойт. Ой, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Атын Мирайда Бишкектен чалып атам. Сонун Мирайда таанышканыбызга кубанычтабыз. Сиздин жооп? Нике кайыс деген ыры эң биринчи хит чыгармалар болгон. Куттуктайбыз анда Мирайда биз сизди. Биз сизге 6-июнь боло турчу концертке Сен барсың аталышындагы 2 кишилик чакыруу билетин ыйгарууга даярбыз. Аны сиз биздин башкы кеңседен келип алып кетсеңиз болот. Иш күндөрү эң негизгиси 6-сына чейин жетишип калыңыз дейли. Уланталы, анда кичине чыгармачылыктан бир аз алыстан себеби сиздин бизнесиңиз болгон экен да, ооба. Бизнеске байланыштуу болуп калды, анан ортодо ушул ден соолугума байланыштуу бир аз сахнадан алыстоого туура келди бизге. Ошо алыстаганыбызча бир 11 жыл өтүп кеттир. 11 жыл сагындыңыздарбы? Билинбей бир 11 жыл өтүп кеттир. Жок, элдер бизде сагынып турбу деп. Эми албетте биз дагы концерт коюбуз керек элге окшоп. Биз дагы ошол жаңы чыгармалар менен бирок иштеп турдук, элден алыстаган жокпуз. Болгону бир аз турмуш шартка байланыштуу болуп калды. Анан баягы орусча айтмакчы личный жашоо деп коет го, ошол жака да көңүл болуш керек болуп калды. Биз 10 жыл сахнада, тойдо жүрүп берип, бир аз ар жак бир жака көңүл болбой калыппыз да. Ошондо жалпысынан быйыл канча жыл болуп атат кеңештоонун түптөлүшүнө, түзүлүшүнө? 20 жыл. 20 жыл, 20 жылдык тарыхы бар кеңештөө буюрса концертин өткөрүп жибербеңиз дейли. Концертке даярдыктар кандай болуп атат? Жакшы, өтө жакшы. Күнү түнү чуркап жүрөбүз. Эртең буюрса концертибиз, ошо 11 жыл тыныгуудан кийинки чоң концертибиз да. Аябай баягы ортодогу тыныгуудан кайра биринчи жолу сахнага чыккандай болуп, мындай толкунданып башкача даярданып атабыз да. Эң сонун эми ушунча көрбөй сагынгандан соң бир аз кеңештоонун тарыхына да кайрылбасак болбойт. 20 жыл болгон экен, эмне себептен кеңеш болуп түптөлүп калган, ошол туурасында да аз-маз сөз кыла кетсеңиздер. 1998 жылда өз атам Кеңешбек бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Өтүп кеткенден кийин мага бир ушундай ой пайда болду. Ошол атамдын аты баягы калып калбасын деп, ошол атамдын атынан топту түзүп, атамдын аты негизи Кеңешбек. Ошонун урматына анан Кеңеш тобу деп ачып, ал убакта группа десе эле бир 17 баланы тизип алып жүрүүчү элек го. Кийин ошол шаарга келгенден кийин деле ошол 5-6 бала менен концерт берип, алгачкы эмеде ошентип жүрдүк. Кийин алардын баары үйлөнүп, жайланып кеткенден кийин Гүлмира экөөбүз эле калдык. Анан мындай эч кимди бара кылбай эле коелучу деп туруп анан өзүбүз эле үй бүлөлүк топ кылып салдык. Негизи эле үй бүлөлүк топ болгондо чыгармачылык менен экөөнү биргеликте алып кетиш кыйыныраак болбойбу? Кыйыныраак мен Гүлмирадан билем, себеби дегенде бала багыш керек. Ооба да. Үйдү караш керек, мени караш керек, өзүн да караш керек. Мындайча айтканда бизнеси да бар, баягы ошонун баардыгын алып кетиши Гүлмирага бирок кыйыныраак болду. Менен баягы үйдө болгондуктан мен сезем да аны, чанан кийин мурун баягы тигини кылып койчу, сиз эркектей болуп, жок өзүң кылып ал дечип эле кийин баягы алардын баарын түшүнгөндөн кийин ошо жардам бере башташтым. Туура кылыптырсыздар. Анткени бир баш жакшы, эки баш андан жакшы да. Ооба, чындыгында ушул жерге Гүлмира айым экөөбүз да кошулалы. Негизи мырзаларда бир гана бул үй бүлөнү багыш керек, акча табыш керек болсо, айымдарда азыркы учурда акча да таап атышат, үй бүлөнү да каржат, баланы да багып атышат, өзүн дагы, жолдошун дагы. Функция көп экен, Кандай жетишип аттыңыз анан? Негизи бир эле учурда туруп эне болуп, бир эле учурда сахнага жалтырап чыгып, анан кайра бир эле үйдө туруп эле кайра жубай болуш мага бир аз оор болуп атты. Бирок майлы жок, биз бул жолду тандап алганбыз да. Анан азыр өзүмдү солдатмын деп коем да. Мага спорттун деле, машыгуун деле керек жок. Меники даяр өзүм депчи. Жетишип чуркап көнүп калат экенсиң. Мурда деген бир жерлерге барганда өзүң боенуп калган жерлерде 2 саат, 3 саат муну гыжыр келет эле да. Болбойсуң тез депчи. Кийин скорость ала баштадым да. Азыр скоростной болуп калдым. 20 жылдан бери дебесизби? Чачын эле 2 саат, 3 саат кетип калат эле да. Жол салгандан кийин ошонун 1 саат эмеслиги жолуна кете баштады. Кыскарды, 1 саатка кыскарды. Сизге жакшы болгон экен да.
негизи азыр жогоруда айтып калбадыңыздарбы? Канча жылдан бери кайра жаңырдагандай болуп атабыз депчи. Анан эл сиздердин ырларды канча жылдан бери угуп келген. Эстеп кетсем, Көлдө мен балалыгым өткөн, Көлдө ошондо Көлдүн радиосунда, атамдын унасында радионун үнүн чоңойтуп коюп, сиздердин ырлар менен чоңойгом да. Азыр элдин жүзүндө, элдин элесинде дал ошол кеңеш тобу эсинде калган да. Эми кайрадан тыныгуудан кийин жаңы кадамдар мурдакы эле ритмде, мурдакы эле жанрда болобу ырлар же такыр башка нукка бурулабы? Эми мындай да, биз кеңеш тобу болуп ошол кандай ырдасак ошо менен таанылып калганбыз да. Биз ал нерсеге өзгөртүү киргизе албайбыз. Эгерде биз башка нерсе менен ырдап да көрүп мындай кылсак, элге анча кетпей турганда, анан ошол эле элдер угуп турган эле чөйрөдө эле жасап баштадык да, кайра элечи. Эми анча-мынча имидждер же болбосо бир нерселер өзгөрүшү мүмкүн да, клиптердин эмелер. Бирок биздин ырларыбыз жазылганда мен негизи ошол элдер уга турган кылып, элге жага турган кылып жазганга аракет кылам да. Чач жасалга да бузулбай эле, өзгөрбөй эле дагы. Дагы 20 жыл ушул боюнча сакталат. Ооба, ушул ойдон. Дагы көрөлчү деп атабыз. Сонун экен. Анан ырларды айтып калбадыңызбы, атайын элге жага тургандай кылабыз деп. Анан сиздин чыгармаларыңар чын эле калың элдин оозунда ар дайым. Анан мунун сыры эмнеде? Орусча айтканда фишкасы дейличи. Фишкасы Гүлмира да. Созо турган жерлери. Мен ырларды күнү-түнү отуруп алып жазасың да. Основном баягы ырдай турган жер Гүлмираныкы болгондуктан Гүлмираныкынын нерсесине көбүрөөк басым жасайм да. Ошол жерге бир 6 саат, 7 саат жөнүнө кетип калат да. Күнү-түнү ушинтип ойлонуп жүрө берем. Анан бир кезде бул бирдекелерди айтып калсам тип калдырап эмне деп атат деп коем да. Анан кийин барып жанам эмне дедиң эле деп сурап коем. Анан бул баягы кээде түшүнүп калат да, кээде урушуп калат да. Оюң каякта жүрөт депчи. Анан айтпайсың да, бул оюм ала тоодо жүрөт, же болбосо бир эмелерде жүрөт деп. Чыгармачылык адам ушундай болуп калат экен. Анан ошонусу кандай көбүнчөсү мен ырдаган жерлерде көбүрөөк басым жасай бербейм өзүмө. Гүлмиранын ырдаган жерлерине көбүрөөк басым жасайм, анткени бере турган жери Гүлмира да. Дайым айтам, ырлардын таттуу жерин ошол сага берем депчи. Ошо канча бересиң? Ушун тескерисинче Гүлмира, сиз көбүрөөк аласызбы ошондо гонорарды? Жана тескерисинче көбүрөөк бересизби? Негизи мындай кээ бир адамдар акча дегенде азыр эми жашоо жеңил болуп калбады, бир жактан акча табуу жол жеңил. Мен ушу мүзүрдүн бирдекесине таң калдым. Бул акча деп кызыкпаган адам да. Даже тойлордон деле бир жерлерге барып калсак буга акча берсе, анан ал акчанын баардыгын алып келип туруп эле санап айтып, күкү саначы депчи. Анан ошондо айтып берем да, бул сенин чыгармачылыкта, сен өзүң канча кетирдиң, эмгегиң кайра канчага бааланып атат, ушунун баарын байкайсыңбы десем, жок дейт да. Ошон үчүн гонорар 100% мен алам деп. Кол чабышыбыз керек экен анда. Өткөндө Каракулжага тойго бардык. 20 жылдыктардын тоюна келатабыз. Келатсак, эми баягы 20 жылдыкта эми аябай мындай жакшы төлөп чакыргандар да бар да. Анан ошондо эле бердим да бугачы. Анан берип жолдо келатып бара бирдеке сүйлөп келатып, айткандай, муну акчаны кармап койчу. Акчаны кармап койчу, баары сен таппадың деп коет. Мен да күлгүм келип кармап буга берип кайра өзүм күлөм да. Бул эмнеге мени мага карматып атат эмне? Баары баягы өзүмө түшө турган акчаны мага кайра эмне карматып атат? Жок дегенде кармап койсун деген экен да. Эми баягы мындай да, баягы биздин өзүбүздүн группанын түшкөн немеси дагы баягы көп балдар менен иштешти деп атпайбы? Эми аларга дагы бериш керек экен, бирок төлөп ошонусу кандай үй бүлөлүк топ болдук дагы, анан кийин акча тапсаң деле өзүбүздүкү болот экен, башка тапсаң деле өзүбүздүкү болот экен. Ошон үчүн мен наразы болбойт экен дейчи. Айтмакчы, мен көп акча деле кармабайм. Анан көбүнчө шака берем мен деп. Балаңа жумшайсың, үйгө жумшайсың, кимге жумшайсың кылып. Эми баягы аял киши өзү үнөмчүл, сарпчыл эме болот, ошон үчүн касса бул жакта. Бюджет сиздин колдо экен. Кандай кайсы жака калчасаңыз ошол жака кетет. Мен көбүрөөк акча алып чыксам эле жоготуп алам да. Ошон үчүн эле жөн эле карматып эле коет экен да. Сонун. Ал эми ырларды тандаган, ыр жазуунун баардыгы сизде экен, бюджет сизде экен. Ал эми кийим, клиптерде ким көбүрөөк активдүүрөөк болот топто? Кийим жагынан дайым эле мен, негизи биз стилист менен иштешпейбиз, стилистибиз деле жок. Анан кийин өзүбүзгө карап ыңгайлаштырып эле Мүзүр эми көбүнчө костюм кет. Анан ушул костюмун экөөбүз чогуу барып тандайбыз. Мага келгенде мен атайын деле мындай заказ берип тиктирчү эмесмин. Ушул концертиме гана биринчи жолу
Арзубек анамага заказ бердим, бирок Сонун. чындыгында тиктирип кийген көйнөк өзгөчө болуп башкача болот экен. Аны бүгүн көрдүм, бүгүн байкадым. Буюрса эртең эми концертте кийип чыгам алардын баардыгын. Чыдамсыздык менен күтүп аткансыз экен да эртеңки Ооба, күндө. Эң сонун ардактуу көрөрман, эске салып өтөйүн. 5 жана 6 июнь спорт ордосунда Сен барсыңбы аталышында чоң концерт болгон турат. Эгерде сиз дал ошол концертке барам десеңиз, камдап койгон белегибиз дагы бар, 2 кишилик чакыруу билети. Буга чейин бизди эфирди көрүп турсаңыз, бул суроого дароо эле жооп тапсаңыз керек. Кеңеш тобунун түзүлгөнүнө быйыл канча жыл болду? Түз байланышка чыгыңыз, жооп бериңиз дагы, бул белекти утуп алыңыз. 5-6 июньда боло турган концерт көрүп, болушунча чер жазып, ностальгияга батып, карагат бардыгын чогурдап, көңүл ачып келиңиз дейли. Чала берсеңиздер болот, а биз болсо маекти уланталы. Бул концертке өзгөчөлүк кандай болот? Буга чейин канча жолу концерт бергенсиздер? Бул канчанчысы болуп атат? Тыныгууга чейин канча концерт болду эле? Тыныгууга чейин биз 4-5 жолу коюптурбуз, 4 жолу койдук. 4 жолу койдук концерт. Бул биздин 5-чи концертибиз. Ошол негизи ошол аралыкта 11 жыл эс алуудан кийин болгондо ошол 5-чи концерт болуп калат экен. Сонун, азыр көрөрманыбыз бар экен, ушул концертке келем деген. Саламатсызбы? Алло, түз байланыштасыз? Алло, Кош келдиңиз, тааныша алатыңыз? аты Мунара. Мунара айым, каяктан байланышып атабыз? Сизден Аха, сиздин жооп? 20 20 жыл болду. жыл болду дейсиз. Чоң рахмат айталы Мунара, 2 кишилик чакыруу билети сиздики, концертке келип жакыныңыз менен көңүл ачып кетиңиз. Ардактуу көрөрман, алдыда дагы камдап койгон белегибиз бар, андыктан экрандан, музыка телеканалынан эч кайда алыстабаңыз, себеби бүгүн өзгөчө эфирге сиз дагы күбө болуп жатасыз. Уланталы анда. Пландар алдыдагы. Алдыдагы пландар. Эми эс алдык 11 жыл. Ооба, алдыдагы пландар эми бир эле ошо Бишкекке койгондон кийин, билесиздер эми ырчылар Бишкекке койгондон кийин анан оош жалаа болуп кыдырат эмеспи. Биз дагы ошол тур кылайлы деп атабыз. Бир 10-11 точканы тандаганбыз. Баягы айылдарга бара албайбыз эмичи. Только ошол баягы чоң-чоң шаарларга, чоң-чоң областтарга гана ошол тур жасайлы деп атабыз. Демек, тур. Сон чет өлкөгө чыга турган ойлор бар. Германияга чакырышып атат, Кудай буюрса аяка барабыз. Демек, турне Германияда дагы. Немистерге барып ырдап келелер. Немистерге. Сиренин гүлү Германияда жаңырат экен да. Буюрса. Негизи ар бирден сиздердин өзүнчө бир тарыхка ээ болсо керек да. Азыр сиздердин баардык ырга токтолбойлу, эми хит чыгармалардын арасынан токтолуп кетсек. Ырдын тандалышына, жазылышына. Негизи биз башында мүзүр жай чыгармаларды аткарат элек да, жай ырларды. Жана Мирбек Иманбеков ырдап жүргөн Ата апа деген ырдын автору Мүзүр. Анан биз аны асыл энем деп ырдап чыкчыбыз. Анан кийин ал Мирбек ырдагандан кийин анан ушул биздин агайыбыз Бактияр Токторов Мүзүргө келип дайыма айта берчү да, неге жай ырларды ырдай бересиң? Танцуй пока молодой депчи. Десе эле, Гүкү ушул сөздө эмнени айтып атат, бирдемени айтып атат деп эле анан кыңылдап эле үйгө Ямахасын алып эле ыр чыгарып калчу мен келгенде. Анан бир күн келсем эле ушул Нике кайып аны ырдын аты Ардагым экен. Мен момундай жерине келгенде реп айткандай кылып бат-баттан сүйлөп ырдайм. Анан сен болсо Ардагым, тандадым деп созосуң десе, Мүзүрдү карап, сен жакшы элесиңби Мүзүр, ошондой да ыр болчу беле. Мага ден соолук жакшы эле деп. Сен мени укпай атасың, сен мени түшүнбөй атасың. Бул ыр ар бир эл угат, ар бир угарманга эме болот. Мен такыр түшүнбөйм. Анан ал ыры чыгардык, айтканда эле элдин оозуна алынып кетти. Экинчи ыр Карагат. Бир күн келсем, Алматыда иштейм, анан келсем эле, Күкү карасаң, мен Карагат деген ыр чыгарып койгон деп эле. Мүзүр, эмне детский садка барып ырдайсың деп атам. Сен түшүнбөйсүң, дайыма мени артка тартасың. Неге сен ушундайсың? Бул дагы хит болот деп. Айтканда эле ошол ыры да хит болот. Ошондон кийин мен мунун бир дагы жараткан чыгармасына Экер менен доказать эт. Кандай кылып чыгарат, кайсы жакта чыгарат, талашпай калдым да. Унчукпай калган экенсиз. Азыр репертуарда канча чыгарма бар? Санап көрдүң беле ырларды? Бул жол менен 60ка жакын ыр бар. 60та. Анын арасынан хит болгондор канча пайызы? 15ке жакын ыр хит болду. Сонун көрсөткүч экен да. Ооба да. Негизи кайсы бир учурларда ырдын аябай бир пикке жете турган мезгил болот. Ар бир ырчынын эле жашоосунда өзгөчө популярдуу доор болот го.
сиздердин эң эле белгилүү болгон кеңеш тобу дегенде дүңгүрөп турган жыл кайсы жылдар деп айта аласыздар жана ошол жыл туурасында кеп кылып кетсек? 2010дон баштап, 2009дан баштап. 2008ден баштап, 2008ден баштап 2018ге чейин. 10 жыл сакталган экен да. 10 жыл. Анда кандай болгон? Ал учурда көрөрмандар кандай эле? Угармандар, сиздердин жашооңуздар кандай эле? Анда деле ушундай той топурлар көп беле? Мындай да, биз аңгы убакта биякта жан конуштардын биринде жашачык. Анан аякта сотка тартпачу эле да, тартпай калчу эле. Сал ылдыйраак түшсөң, 100гө жакын звонок келет эле да. Алардын баардыгы ооба газетага дейт, телевиденияга дейт, бияка дейт, тойго дейт, башкага дейт, ачылышка, жабылышка дейт, Россияга дейт, андай мындай, бирок ушундай бизде тыным жок болуп калган, биз жолдо гана уктап калдык да. Мисалы, Москвага концерт коюп барсак, Ошко түшөт элек, Ошто тойду кылып, жолдо дагы Ошто болсо гана жолдо ырдап кеткиле деп, может Каракөл, Токтогул болуп ушинтип эле ырдап келе берчүк да. Ар жерде уктапчы, машинаны токтотуп коюп. Гүлмира төрөгөн убакта дагы ошондой бир төрөдү, 2 күн больницада болду, 3-күнү Тойго заказ. Тойго чыгып кеттиңиз. Тойго чыгып кеттик. Анан ушинтип эле болуп калды. Анан кийин эми элде жок, баягы жок биз бара албайбыз, андай мындай десе болбойт экен. Ал убакта баягы ушундай бир заман болду го мындай. Анан иштеш керек болуп калды да. Анткени ар бир клиптер, ар бир формалар баардыгы баягы кымбатка туруп атты. Ошолордун баарын баягы эмелерин чыгарыш керек болуп. Эми баягы берген нерсеңди алыш керек болуп калды да. Ашыгы менен алдыңыздар го деп буюрса. Жемишин алыш керек болуп ошого баягы тынбай иштедик. Аллага шүгүр. Анда бир мындай кандай сезимдер болду эле? Өмүр бою ушул боюнча сакталып калабы же болбосо кимдир бирөө ошондой учурда жылдыз оорусу менен ооругандар болгон. Сиздерде андай болгон эмес беле? Бизде андай болгон жок. Мен азыр деле өзүм жылдыз сезбейм, ачыгын айтып коеюн. Мени болсо көчөдө эч ким деле тааныбайт. Көчөдө кээде ушу мүзүр менен жүрсөм даже ушундай болот. Кечинде тойго барабыз. Тамадан мүзүрдүн көзүнчө аябай о жеңет деп болсо тааш болсо ой деп учурашат. Эрте мен жанынан өтүп кетсем өтүп кетет да. Азыр болсо мындай болуп атпайбы? Ушундай заман плагиаттын заманы болуп калбадыбы? Мен ошолорго таң калам, бирок башка бирөөнүн ырын алып эле ырдап, анан звезда болуп калат го. Өзүңдүн чыгармаң менен жүрүп, анчалык деле биз деле мындай чекеде карап турабыз. Андан чоң деле ырчылар, агайларыбыз бар, эжекелерибиз балалар деле жөнөкөй эле жүрүшөт. Анан ошол азыркы жаштарыбыз бир аз өздөрүн жакшы мындай бир эмеге түздөй албай атат да. Башка жактан башка бирөөнүн ырын алып, анан ырдап, анан звезда болуп кетишип атпайбы? Жеңил. Ооба, жеңилирээк. Анан антип биз деле кылсак толтура эле ырчы досторубуз бар ар жактан эмедечи. Чалып эле бир ырыңды бер десек берип, аны эме кылсак болот да, бирок өзүбүздүн мээнет болуш керек. Наоборот, өзүбүздүн мээнетибизди башка бирөөлөр ырдасын, башка чет өлкөлөр ырдасын. Биз ошону каалайт элек. Иншалла, бирок чет өлкөлөрдө, Өзбекстанда, Казакстанда, Алтайда биздин ырларды ырдап жүрүшөт. Сонун кайсы чыгармалар ошондо кайсы тилдерге которулду ошондо? Канча чыгармаңыздар? Көбүнчө ушу казактар, казак калкы, анан Алтай. Өзбекстанда дагы бар. Өзбекстанда жана Өзбекстанда ошол өздөрүнүн өзбектердин арасында казактар, кыргыздар болот экен. Ошондой бир бөлүк өзүнчө бир ошол мамлекетте турукташып калган казак, кыргыздар бар экен. Ошолордун аткаруусунда анан бирөө ошол Каракалпакстандык. Кайсы ырд көбүнчө которулду? Сирен гүл, Сирен-гүл, Ыйла бачы, Нике кайып дегендер которулду. Сүйүмүрөгү алтайлыктар ырдап жүрүшөт да сыпыр. Бүгүнкү эфир алкагында Ханышам деген чыгарманы уга алабыз, бирок ага чейин дал ошол супер хиттерди ушул жерден аткарууңуздарды сурансам болобу? Болот. Макул. Кезек-кезеги менен эле бир куплет менен ырдап кайрылмасы менен бир 3 ырды. Эме Күлпөфүн ырдап берели, мындай кошулуп. Жарайт, келиңиз. Ардактуу көрөрмандар, бул мүнөттөрдө жакыныраак келиңиздер. Кайсы бир учурларда дал ушул чыгармалар микрофон радиолордо тынбай, телевиденияда, экранда айтор жалпыбыздын жүрөгүбүзгө жакын болгон чыгармалар азыр ушул мүнөттөрдө жаңырсын. Биз менен кошо ырдап, бийлеп көңүлүңүздү көтөрүңүз. Кеңеш тобу, келиңиздер. Сирен гүлүн аткарып берели. Күбөсү биринчи махабаттын, элеси кыял кеч бала чактын, сүйүүнүн жүрөккө изин салдың, сирен гүлү,
жүрөктүн алгачкы аманатын калтырып өзүңө табыштадым. Кайрылбай ал күндөр алыстады. Сирең гүлү, сирең гүлү, сирең гүлү. Браво! Калейдоскоп кылып улай берели ошондо. Буюрса никке кайып коюп кетели. Сүймүрөгүмдү эле ырдап берели. Келиңиздер. Сыр болуп келет, сага гана айтылбай, сен жака аккан ай, сүйүүнүн мүрөгү. Бакыт тартуулап, бизге гана аттың ай, керемет экен ай, махаббат түнөгү. Керемет экен ай, сүйүүнүн мүрөгү. Их, бали, кандай гана сонун үндөр, кандай гана Тангырай сонун десең, чыгарма, кайсы ошол жылдар. Кийинки чыгармага кезек берели энди. Кийинки чыгарма кайсы? Карагатты ырдап берели. Келиңиздер. Эфирде Нике кайыптуу болчу андан кийин. Ал кымбат турат дейт. Кымбат туруп калат. Көрөрмандар, келиңиздер, акча чогулта калалы ушул жерден. Карагат, карагат, жүрсөм тери баралап, жолуктуң сен жалгызым, жүрөгүмдү жаралап. Карагат, карагат, карагатты аралап, каректериң кадалды, сезимимди жаралап. Карагат, ой, кара карагат, ой, кара карагат, кара карагат, карагат. Кандай болуп жаралат. Сонун эми эң эле бүгүнкү эфирдин эң эле лирикалуу көптөн күткөн учурга келдик. Көрөрмандар менен мен кошулуп сиздерден суранайын, нике кайыпты. Келиңиздер. Анан чогултуп беребизби? мен ырдаймынбы же сен ырдап? Сен эле ырдап койчу шуну. Буйруса нике кайып деп турасың. Деп турасыз, Буйруса нике кайып. Мен паттансак болуп турайын, Арынадым, тандадым, болоюн ардагым. Буйруса нике кайып. Арманым калбадың, болбоюн арманым. Буйруса нике кайып. Браво! Бир учурда бардыгыбыз 10 жылга артка барып келдик окшойт, Эң сонун ушундай тыныгуудан кийин, ушунча өзгөчө чыгармалардан кийин кайрадан сахнага кайтып келгенде эмне өзгөрүүлөрдү байкадыңыздар? Азыркы учурда шоу бизнесинин абалы туурасында сүйлөшүп кетели, салыштырып. Кат өзгөрүптүр. Аха. Азыр мурункудай баягыдай афишаны чаптабай калыптыр, баннер илбей калыптыр. Мурун ушундай бир баннер дилип коюп эле, афишаны чаптап коюп эле концертке чакырчу элек да. Азыр только интернет болуп калыптыр, интернет менен гана иштеш керек болуп калыптыр. Мынтип баягы биз баягы эскиче иштейли десек, эскиче да иштеш керек экен, жаңыча да иштеш керек экен да. Анан азыр ошол жаңыга өткөнүбүз бир аз оорураак болуп калды. Бирок аракет кылуудабыз. Аракет кылып атабыз, ошо жаңыча өткөнгө бир аз эме болуп Бул калды. деген сөз мүзүр соц тармактарда, негизи инстаграмдарда жок. Анан дагы мен жана айтып кетпедикпи, өзүм бизнес кылгандыктан мен деле кээде кирип калчумун. Анан азыр ушул биз ушул концертти уюштуруп атканда бир аз мүзүр инстаграмга кириш керек, баракча ачтыңыздар. Андагы жок, негизи бар болчу баракчабыз. Ал деле мындай эми шүгүр 500-ге жакын катталуучусу бар. Канча жылдан бери ушул аны деле мага кыз сайкал менен, кабылоо менен Дайыр Исмадияров түзүп беришкен, экөө баракчаны. Рахмат айтып кетесиздер ошолдон. Экөөсүнө дайыма рахмат айтам ошол. Анан мүзүр негизи инстаграмга кирбегендиктен мен буга айтып калдым, кечеки концерт башталатында мүзүр концертти уюштуруучуга бериш керек, же болбосо соц тармакта активдүү болуш керек десе, мен андай боло албайм, уктуңбу күкү, мен андай боло албайм деп. Негизи бардыгы айтып калышты, ушул концертиңерге, рекламаңар бир аз
азыраак болуп калды, эмнеге мындай болуп калды деп анан эми буюрса баары алдыда дагы деле боло берет. Буйруганына шүгүр кылып, ушул момент ушул нерсе болуш керек болчу да. Уюштуруучу менен кылып атасыздарбы же өзүңүздөр? Өзүбүзгө эле эме болуп калды. Демек ушундан улам бул тажрыйбадан соң Мүзүр мырза эми Инстаграмда активдүү болуп калат экенбиз да, Болбойт го дейм. Билбейм, жарым болсом жарым, мен бирок көбүрөөк мен соц тармактарда жокмун көп. Бирок замандын талабы ошол болуп атпайбы азыр? Менин талабым башка болуп атат. Заман керек болсо менин талабыма көнсүн дейсизби? Сонун экен. Келиңиздер азыр бир өзгөчө оюнга кезек берели. Негизи эле баардыгыбыз байкагандай эле кеңеш тобунун ар бир ырында сөзсүз түрдө кандайдыр бир сөздөр, кандайдыр бир текст жаңырат, аны сиз дагы биз баардыгыбыз байкап келебиз. Ошого байланыштуу оюнубуз даяр. Азыр ошол үндөр студияда жаңырат, а сиздердин максатыңыздар табыш керек. Сиздер эми жатка билесиздер да аларды, Гүлмира мырза, айым ойлонуп калдыңыз окшойт, Көрөлчү. Макул, эгер Биздерденбы? ооба, сиздерден, клиптегилерден. Клиптер жакшы. Эгерде даяр болсо, анда студияга жаңырталы. Сен мага эч качан көбөлөк кылбайсың. Жаккым келет. Бул кайсы клип? Жаккым келет. Жаккым келет. Тыңдайлычы азыр анда. Жаккым келет. Сонун кийинкисин кааланда угуп бүтүп анан жоопту тыңдайлы. Кийинки чыгарма акырын угулуп атат, бирок ошондой болсо да Мүзүр мырза тапты окшойт. Жоопту каалы? Мен сенсиз. Мен сенсиз. Эми ырды калчы. Бали, сиз бардыгын биле турасызбы? Автор да, автор. Кийинкисинчи, анда кийинки сөздөр кандай жаңырат экенин бирге уксак? Бул албетте Нике кайып. ыргалы эми. Сонун. Анда кийинкиси даяр болсо аны тыңдайлы. Бардыгыбыз биргеликте күтүп. 2 жаш. 2 жаш менен папам сүйлөп атат. Кайсы жылдар болгон эле? 2010-дордо. 2010. Бул той ыр менен канча той башталды, Сонун. Эң сонун эми кийинкисин угалы десек, бул соңкусу экен. Кол чабууларды сиздерге арнайлы. Чындыгында ар бир ырдын өзүнчө тарыхы бар. Жогоруда жаңырган ар бир чыгарма, ар бир өзгөчө иш чаранын көрүк болуп келген. Анан сурайын дегеним, ушундай сөздөр ар бир клипте бар. Мунун себеби эмнеде? Эмнеден улам ушундай? Биздин кеңеш тобунун дагы бир кичинекей өзгөчөлүгү ушул жерде да. Биз ар бир жерге кошобуз ошондой жерлердичи. Өткөндө бир ырды, бир өзүң деген ырды жазып, анан кийин комментарийин окуп келатсам эле, булар буда эч нерсе сөз кошпой, баарындай музыка менен жакшы эле болуп атыптыр деп düşünсөм эле, алло, бул өртөчүлгүчпү деп атат. Музыка токтогон жерде, алло, саламатсыздар, бул өртөчүлгүчпү деген жери бар да, ошону коюп, ошондой жери бар экен деп коет. Элдер деле жатка билип калган экен деп бар деп. Ар бир жерде ушул ошондой нерсени кошуп, кичине мындай элге кызыктуураак болсун, анан клипте эле эме кыла берсек болбойт. Ар бир клипте биз бардыгына кошо беребиз биз. Бул кимдин идеясы? Бул Мырза Айдаралиевдин идеясы болгон. Кийин мен мага башында жакпай жүрдү. Кийин жага баштады, себеби дегенде анын өзүнүн дагы бир фантазиясы бар. Анан ошентип мага да жага баштады, анан мен дагы ошондойлордон кошуш керек экен деп калдым да. Көбүрөөк. Демек бул нерсе болуп келген жана боло берет экен да. Ошондо адам ошол көрүп аткан көрөрмөн ошонун ичине кирип кетет да. Сонун. Анда кезекти блиц суроолорго берейин. Кыска, нуска, негизи тез-тезден жооп бериш керек. Даярсыздарбы?
оор деле эмес. Мирайым дароо менин караганда түшүнүп калдым окшойт. Кеттик анда. Жолдошуңуздун сөздөрүнөн байкаган эң көп кайталанган сөз кайсы? Жолдошумдун сөздөрүнөн эң көп эме эле дей берет. Эме эки сөзүн бирдей эле эме. А Гүлмирайымдыкычы? Келтире бербечи деген сөздүн уккам Гүлмира айымдын эң кызыктуу мимикасы же мүнөзүнүн эмнеси сизди көп жагат жана көргөн сайын жүзүңүзгө жылмайуу тартуулайт? Необычный сөздөр бар, бирок айтпай эле коеюн. Необычный Айтып койбойсузбу? мен өзүм деле түшүнбөйм, бирок мага жагат да ошонусун. Мисалы үчүн бирөөсүн эле сураналы. Необычный сөздөрдү айтып коет. Түшүнбөйсүңбү? Кайсы тилде? Сөздөрдү айтып анан аркасынан бир необычный музыканы эме необычный оон Кайсы тилде негизгиси? Билбейм, ошо айтып атпайм, билбейм. Бул ааламда жок андай музыкачы. Кайсы учурда чыгат андай үн? Настроение жакшы болот. Азыр деле манегиз жакшы го, Гүлмирайым. Балким азыр деле чыгып калабы. Миллион чалып келсе да чыкпайт ал. Өзү чыгат алчы. Сонун. Мүзүр мырза кайсы жерге учуп барууну кыялданат көптөн бери? Мүзүр көптөн негизи Меккеге барууну кыялданчу. Эми ал жерге барып келди, Аллахка шүгүр. Азыр ошо Дубайга барсам дейт. Дубай. Гүлмира айымдын эң даамдуу кылып жасаган тамагы кайсы? Эң даамдуу кылып жасаган пловду жакшы жасайт. Сиз тажабайсыз. Тажабайт. Сонун. Бири-бириңиздерге берген эң көңүлгө жакын белек? Мүзүр мага ошол биз анда кыз жигит элек, мага бир күмүш шакек белек калган. Ошону. Сизгечи Гүлмира айым кайсы белек берген эсиңизде? Магабы? Гүлмира мага мындай майда чүйдө белектердин го чоң белектерди. Мисалы үчүн? Гүлмира бир кезде ушундай бир банкротко учурап калган мезгилде мен машинем подарка кылган бугачы. Анан сатып акчасын берген, кутулуп алчы депчи. Анан ошондо азыр мага бир чоң белек кылган, азыр 460 деген джип подарка кылган магачы. Вау! Анан ошону минип жүрөм. Ушуну сага менин белегим. Бюджет албетте Гүлмира айымда болсо жиптерден берет да. Жок, ал мүзүрдүн бюджетине тешеси жок болчу да. Өзүнчө анда болчу алар дарына эле. Гүлмира айымдын жакшы көргөн гүлү? Мен Гүлмиранын туулган күнүндө анан 8 мартта мындай кандай гүл эле, эмне деп койчу эле ошол? Лилияны тандап берем, ал соолубайт дагы экен да. Атын билбейт, бирок барып ушуну деп алат да. Кийин Лилия экенин аны билип калдым. Мен мисалы көптөгөн нерселерге чын эле маани бере бербейм. Лилия, кола, кандай эле, Лола, дагы эмнелер, Роза. Роза билесиз. Ошо Лилиянын атын билбейт экенмин, анан ушул гүл канчадан десем айтып беришет да. Эми аябай эле артка кетип калган эмеде эмесмин, просто ошол. Тим эле толтура гүл бергенде болуп атпайбы? Ушунча 23 жылда бир алсам деп 4 жолу гүл алсам керек. Мүзүр мырза эмнеге андай? Азыраак. Мен бул гүл айтат да, сен мага гүл белек. Сен өзүң гүлсүң деп коем, болду. Жок, антпай эле булар сен эски кишисиң. Жаңыланын башташыбыз керек экен дейсиз. Мен эскилип баратам. Жок, жап-жаңы эле. Чычалат. Ал эми жолдошуңуздан сизге жаккан сапаты кайсы? Эмне болсо да чындыкты айтат. Бирөөнү алдабайт. Мен калп айтып атсам да мен да абийирим ачат. Чынчылдыгы ошол. Мен туура эмес сүйлөсөм да айтат да, сеники туура эмес, мондай болуш керек деп. Чынчылдыгы жагат. Аякы жолу биргеликте качан бооруңуздар эзилгенче күлгөнсүздөр? Андай качан болду эле? Качан болду эле? Эми Мүзүр экөөбүз Ош базар жактан келатабыз машинаны айдап. Анан кийин токтоп турабыз. Анан кийин Мүзүр жерге астындагы машина айдабайт, анан Мүзүр өзү жерде рульдан түшүп барып тегин, айдап койбойсуңбу деди да. Сүйлөп тура кайра келип туруп, аркан эшикти ачып туруп, мен жаныма отуруп алып атпайбы? Аябай эме да. Эми ошончо, алда жылдырып койбойсуңбу? Деп ошончо кыйын болуп келгенден кийин рульга отуруш керек болду. Артта отуруп десем эле элдердин баары түшүнүп окшойт, баары катып койду да. Кайра келип туруп, буну менен сүйлөшүп кийгизбей, кайра келип астынан келип туруп. Бигизде деп коет, анткенсе мен жыгылам да, эмне аркага отуруп алдым депчи.
өзү миниген отсам бул күлөт да эптеп айдап кетип калат. жана ош базарда кыялдын жанында остановка эл туусура болуп калып жүздөй киши туруп атат. Именно ошол жерге келгенде элдин баары муну таанып ошол айтты кыйын болбой эле койбойбу ушу депчи. Эле койбойт беле депчи. Сонун окуя экен. Эми элестеп ошондо кыйкырып бакырып келдим анан кийин машинанын аркасына келип шарт отуруп алдым да муну тийип карасам. Айттым. Не болду сага дейт да анан кийин. Тийип карасам тилинде руль астында жүрөт. Жок, ай болуп кеттим да. Бирок эстей жүргөнгө сонун окуя экен да. Нерв боло алсаң ошондой болуп кеткен да. Ооба да. Ал эми сиздердин жашооңуздарда экөөңөр ар дайым биргеликтесиздер. Ар дайым бүтпөгөн тема, дайыма эле сүйлөшө берген тема кайсы? Дайыма эле сүйлөшүп, дайыма эле мен тажатып беремби сени? Өзү күлө берет да. Күкүп бир мындай сүйлөбөй эс алып кете аласыңбы депчи, ошо кайсы теманы сүйлөшө беребиз бүтпөгөн. Бул компаниясы бар да өзүнүн компания. Ошону айта берет. Баргандан келген ошону айтат да, мен уже жаттап калдым анан. Бир күнү өзүн айтып берсем, ошо өзүм менен ошо компаниялашып отурган немесин айтып берсем, күлүп берет да, ошону карап элекчи. Ушуну айтамбы депчи, өзү сүйлөгөн өзү билбей калат окшойт ошондочу. Гүлмира айымга, дегеле айымдарга жагат да өзү жөнүндө кеп кылган, Ооба да. Туура экен да. Негизи үй бүлөдөгү башкалардан айырмаланган кандайдыр бир каада салттар барбы? Өзүнчө майрамдар үй бүлөлүк. Башкалар үй бүлөгө окшош болгондой. Жок, биз ал нерсе, андай нерселер жок бизде. Эми даже ушу балдардын туулган күнү деген нерселерин дагы биз белгилебей калдык. Мурда ошондой нерселерге бир нерсени кабыл кылып эле мындай майрамдап коюш керек, мындай го деп. Биздин ар бир күнүбүз майрам экен да. Ар бир күн өзгөчө экен. Көптөгөн жыйындарга эме кылып беребиз баягы. Анан эң негизгиси баягы эме да, үйдө ошол кандай айт майрам, орозо майрамдарда ошондо бир жакшынакай жакшыраак бир дасторкон жасап, мындай эме кылбасак, так күнүгө эле майрам. Эми адамдын өзү тирүү жүргөн өзү жакшынакай ушул күндө жашап аткан өзү эле майрам да. Туура айтасыз. Эми соңку блиц суроо болсун. Эгерде убакытты артка кайтарса, кайра эле бири-бириңиздерди тандайт белиңиздер? Ооба. Себеп? Айтпай жөн айт дейт. Ачыктыгы жагат дебедиңиз беле? Мен көңүлүмдө айтып коюш мүмкүн да депти. Ойлонуп калдыңыз, Музей мырза, жакшы элеби? Ооба дебедим. Макул. Ооба дебедим да. Сиз? Мен айтпадым биринчи. Мен ойлонуп көрмөкмүн. Не ойлондурат элесиз? Азыр ушу билинип калды да. Ойлонуп Үйгө баргандан кийин деп. Чычаласын айтып койдум. Албетте тандамакмын. Сонун экен. Кайсы сапаттары үчүн тандагансыздар бириңиздерди? Дегеле сыпаттачу сапаттарды айтып кетсеңиздер бири-бириңиздер. Мен негизи мүзүр ошол кезде Ямахада ойнойт эле, биз таанышканда. Анан биринчи колдорун карагам. Ямахада мүзүр байке мен ырдайынчы деп барсам эле, мен ырдатып көрүп туруп эле, сен ырдап өтүп турбайсың, мага деген толтура ырчыгыс келип, бар кете бер деп мени ушинтип салган. Анан бирок байке жок деп салган кезде. Ооба, сразу эле сен вообще ырдап өтүп турбайсың, кет деп эле мени ушинтип салган. Катардагылар экен деп ойлоп турмун да. Бул катардагы эмес экен деп. Качан түшүндүңүз аны? Качан түшүндүңүз аны? Бизге ошол кафеге келип 2-3 жолу келгенден кийин, эми кафеге келген анчам айрым кыздарды билебиз, эми кандай кафеде көбүнчө баягы ичкилик эмелер болот эмеспи, анан ал убакта ошондой көп болчу. Анан Гүлмиранын кайсы сапат жакты жөн эле келип, фанта кола ичип, дос кызы менен экөө келип, мындай жакшынакай болуп, билинет го эми адам. Анан ошондо тандап, ошондо жактырып калдым да. Ошол мындай жакшынакай жүргөн сапаттары менен жагып калды да. А сизге ошондо чыгармачылыгы тарткан экен да, Ооба, мага чыгармачылыгы, анан алтын тиши жаккан мага. Алтын тиши. Ошондо канча жашта элеңиздер? Мен 18 элем. Мүзүр болсо 25. Сиз 18де. Мен 18 жашта. 18ге толдум деген ошол да. Сонун экен. Анда эфирде соңуна чыгып баратат, анда сиздерден жаңы чыгып келаткан ырчыларга кеп кеңештер болсун. Өзгөчө топторго, балким үй бүлөлүк топторго. Азыркы жаштарга, азыр жаштар деп баягы эми алардын да угармандары бар. Биз эми эч кимди жаман жакшы деп айта албайбыз. Болгону ар бир адам баягы кылымга кала турган болсо, артка кала турган болсо, кыргызга бир тарыхка кала турган болсо, өзүнүн гана чыгармалары ырдап койсо, бул жакшы. Ошону кадырлап барса, ошол деле ошол ырчыны көтөрөт. Ошол деле аябай жакшы деңгээлге жеткирет да. Анан кийин
сырттан алып, тияктан алып, бияктан алып ырдай коюп, анан бул Өзбекстандан алып ырдаган, баягы Өзбекстандан алып ырдаган ырчы кыз деп айтпайт да. Ар бир адам өзүнүн баягы кыргыз мойдон эле ошол кыргыз чыгармалары менен эле калса экен дейм. Чоң рахмат айталы. Гүлмира айым, сиз? Мен өзүм эми аткаруучу элемин да. Ырдын бардыгын мүзүр даярдайт. Бүт мен даяр нерсени келип ырдайм да, мындай айтканда. Даяр нерсеге мен шүгүр, Аллахка шүгүр, ушундай мүзүрдү кээде тамашалап коем. Мүзүр байке мен жетекчим депчи. Чындыгында жетекчим. Жашоодо дагы, чыгармачылыкта дагы. Жашоодо да бардык жакта. Анан мен чыныгында талантын аябай баалайм. Кээде өзүнө дайыма айтам. Сен чыныгы өтө таланттуу композиторсуң депчи. Анан кээ бир ошо ырчы жаш мындай балдар кыздарды көргөндө аларды карап айтып калам. Ушулар чын эле мүзүр айткандай өзүнүн ыры менен бир ыр болсо дагы аракет кечке эле аткаруучу боло берсең, сен жана чырпыкты отко салып койсоң мындай эле күйүп түшүп калат го. Сен тал, чынар, терек болсоң, сен ал талды чоң карагайды салса, ал көпкө күйөт го. Мен ошондой айтат элем да. Чырпык болбогула, эң негизгиси чынар терек болула. Чынарлуу терек бол. Сонун сөздөр айтылды окшойт. Ушун менен анда эфирибизди жыйынтыктайбыз. Келе жаткан эртеңки бүрсүгүнкү концерттерге ийгилик. Мен ишенем, аншлаг менен болуп ошол жакта ар бир көрөрман ырларда чогуу жашап, чогуу ырдап, эң сонун маанайда өтөт деп дароо коштошуп туруп сахнанын төрүнө узатайын сиздерди. Кыска-мыска коштошуп койсоңуздар болот. Бизге көрөрмандар менен түзмөс байланыштырып атканыңыз сиздерге Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Кудай буйруса ошол эртеңки биздин 5-6 июндагы жеке концертибиз, 10 жылдан кийинки концертибизге кош келиңиздер демекчибиз. Жана ошондой эле эртеңки кирип келген Курбан айт майрамыңыздар менен деп дагы бир жолу куттуктап кетмекчибиз. Чоң рахмат айталы. Анда кол чабуулардын коштоосунда мен сиздерди сахнанын төрүнө узатайын. Ардактуу көрөрмандар, жакыныраак келиңиздер. Бул мүнөттөрдө жогоруда айтылган тарых, ар бир маек сиздерге жакты деген ойдобуз. Азыр дал ушул кеңеш тобунун аткаруусунда Ханышам аттуу музыкалык чыгарма. Аны сиз дагы биз жалпыбыз билебиз. Андыктан четте турбастан биз менен кошулуп ырдаңыз, бийлеңиз. Кызматта болгон мен Айзада Кубанычбек кызы жалпыңыздарды келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Кайрадан түз эфирден көрүшкөнчө көңүлүңүздү сахнага бурайын. Көңілім сенден іздеп, сезімген ырғақтарын Ханышам. Sen kandağım, sen candağım, bülbülü boğuluyum Hanışam. Sen ağlamam, sen ağlamam, bülbülü boğuluyum Hanışam. Көңілден орын алған жүректің демесің бе, өмірде бір жаралшы жердегі бересің бе Ханышам. Сұлтаным қарағаттай, қап-қара көздеріңі, сиқыры қатылғансың, сырланған сөздеріңі Ханышам. Жұрылып сезімменен жүрекке орнодың бұл, сұлулық сұлулардан еледің өл орынды Ханышам. Жасап өзіңе барғым келет, түгейін болып сенен түбөлігі қалғым келет Ханышам.